Саламатсызбы? COVID-19 пандемиясы учурунда өзгөчө камкордукка коргоого ала турган калктын өзгөчө катмары бар. Ал биздин карыларыбыз. Алардын ден соолугу ар кандай ооруларга туруштук берүү жөндөмдүүлүгү азыраак болгондуктан айрыкча камкордукта болушууда. Ушундай карылардын бири Курмушу ата менен Ырыспы эне. Курмушу ата жашы өйдөлүп калганына карабастан активдүү жашоо образын алып барат. Алар ошондой эле өлкөбүздөгү өзгөчө абал боюнча өз ойлорун айтышты. Азыркы мезгилдеги оор шартты өткөрүп жатабыз. Şu şarттан канчалык дарыгерлердин айтканын кылып отурсак, ошончолук биз мамлекетке, дарыгерлерге жардам кылган болобуз. Мына ошондуктан сиздерден суранамын. Сиздер ошол үйдөн чыкпастан ошол түрдүү дарыгерлердин берген кеңештерин аткарып отурсаңыздар бардыгыбызга жакшы болот. Мына ошондуктан сиздерге мен шуну сунуш кыламын. Айланайын туугандар, элим, журтум аман болгула. Бардыгыбыз бирибиздин өмүрүбүздү тилеп, Кудайга наала кылып, Алладан жакшылык күндөрдү, өмүрдү, оокатты, ден соолукту жана башка ынтымакчылыктарды тилеп сурап отурабыз. Шуга сабыр канаат кылып, менин балдарым, неберелерим, чеберелерим, туугандарым, эже агайларым бардыгыңар эсен болгула. Бириңди бириң жандагыла. Мана биздин мамлекетибизге дагы рахмат айтайлык. Мисалы менин эки жака чыгышыма кичине карычылык, анан оорчулук болуп атат. Балдарым чыкпаңыздар. Закондо ушундай, көп сыртка чыкпаң дейт. Сыртка чыкпай сабыр канаат кылып, жакшылык күндөрдү тилеп Кудайдан отурабыз. Менин эки агайын балдары сиңдим Ташмаманын апасы ак сүт берип чоңойткон апасы өтүп кетти. Шуга бара албадым. Менин барбаганыма Ташмама капа болбо. Манетте барбасам дагы сен кайгырганың көз алдыма элестетилип, жеңеме дуа кылып отурабыз. Шоягыдан айтсын деп. Мисалы кээ бир алымдар, мисалы Чубак ажы дегенибиз бар эле. Шундай адамдарга акыл насаатын айтып, жалындай сөздөрү менен, алтындай кеңештери менен берип жүргөн жаш гана 45 жаштагы Чубак ажыбыз өтүп кетти. Жана башка дагы алымдар, көп алымдар өттү. Шуларга дагы угарыбыз менен, билерибиз менен Куран айтып дуа кылып отурабыз. Бардыгыңарга сабыр канаат, өмүр оокат тилеймин. Айланайын туугандар жана кыргыз элим. Ушундай жеке кайрылуу менен бирге көз өткөн туугандардын жалпы эле акыркы учурда Кыргызстанда COVID-19 балесинен каза болгон Кыргызстан жарандарына Куран окуп бата кылышты. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi sahabelerine bakıp peygamberlerden ezberlerden ötken ata emmelerimizde kılı kıştığızda bağışladık. Ceylerin Kudaya fırlanır, ceylerin cennetten kılsın, akıretlerini affetsin, bırakın ki artımız affetsin.